Кыргызстанда 16 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыкты. Ошондо өлкө боюнча 130 адам таажы тумоосунан сакайып кетти. 18 апрелге карата 17 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ушуну менен өлкө боюнча COVID-19 чалдыккандардын саны 506 жетти. Коронавирус жуктуруп алгандардын 11-и Нарын облусунан, 5 адам Ош облусунан. Илдетти жуктуруп алгандардын 4-өө аял, 13-ü эркек. Ушул тапта ооруканада 371 адам жатат. Алардын 12-синин абалы оор, 6 адам жандандыруу бөлүмүндө дарыланууда. 359 бейтаптын абалы орточо оор. Буга чейин айтылгандай каза болгондордун саны 5. Изилдөөлөргө келип түшкөн анализдердин саны бүгүнкү күнү 31.460-га жетти. Аны тастыктоодо ушу 30.868 жыйынтыгын алдык. Сутка ичинде 1.850 анализ иштетилди. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 7.738 санында турат. Анын ичинен жакын байланыштар бул биринчи категориядасы 1663, башка экинчи категориядагысы 6075 учуру турат. Бүгүнкү күнү айта кетиш керек, ушул жанакы жаңы чыгып аткан учурлардын баары ушул жанакы тыгыз байланышта болгондордун эсебинен улам чыгып биз таап алып атабыз. Учурда обсервацияда жалпы 1075 адам жатат. Алардын катарын Түркиядан келген жарандарыбыз да толуктады. Саламаттык сактоо министринин орун басарынын айтымында алардан анализдер алынып, медициналык кароодон өтүп жатышат. Кечээки күнү ушул 211 биздин жарандарыбыз ошо Турция, Стамбулдан келип түшүштү. Аларды обсервацияга толугу менен жаткызып, кечинде толук анализдердин баары алынган. Бүгүнкү күнү деген ушу 198 келген биздин жарандардын анализдерди толук жанакындай отрицательный деп чыгарып бердик. Калганы бир 10 чактысы ошол бүгүн лабораториялык тастыктоолор уланып атат. Ошол учурда коронавирус жуккандар менен байланышта болгондорду дарыгерлер, милиция кызматкерлери менен биргеликте издөөгө алышмакчы. Себеби байланышта болгондорго каттоодо турган дарега аркылуу барган учурда бөлөк жерде жашай турганы маалым болгон учурлар көп кездешүүдө. Табылбай алгандары болуп атат же башка областтарга кетип аткандар бар. Бул боюнча маалыматтардын баары чогултулуп туруп, ошо жанакындай штабтарда маселелер каралып, бири-бирине өткөзүү процесси бар. Биздин ушу даректерде жок болуп калган же болбосо жанакындай бир мүчүлүктөр болсо, биз ички иштер министрлигинин адистерине, сотрудниктерине кайрылып, бул чараны деген ишке ашырууга аракетибиз бар. Жаңы катталган учурдун ичинде медициналык кызматкерлер жок. Сакайып чыккан дарыгерлер кайрадан жумуш орундарына кайтып, милдеттерин аткарууга киришти, деди Нурболот Үсөнбаев. Кошумчалай кетсек, коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 116. 116 учурдун 36сы ошол биздин врачтар түзүп атат. Калганы болсо ошо орто билимдүү жана биздин кичи медицина персоналы жана техникалык жактан тейлечү адистер болуп туруп атат. Бүгүнкү күнү жанакындай курч мүнөздө жетишпей атат деп айткандан алысмын. Анткени ошентсе дагы жанакындай тейлеп аткан элдин саны көбөйгөндүктөн жанакындай биз контактта болуп калгандарды карап атабыз. Ошон үчүн деген жанакындай кошумча күчтөрдү биз жерлерине ушу медицина саламаттык сактоо министрлигинин астынан атайын жанакындай бригадаларды түзүп, ошолорду жанакындай жерлерге командировкага кетирип жатабыз. Нургүл Жумабекова, Элдияр Асанбаев, Ала Тоо 24.